Нарынга барсак, 10 жылдык деген нерсе чыккан турбайбы? Анан ошол жерге барсак, биринчи класстан чогуу жүргөн бир жолдош балдар арак ичип атып, баягы карабайсызбы? Баягы шайтан арак менен киргенде көрдүңүзбү? Анан бири-биринин аялдарын кызганышып, анан бир досу болсо баланы жүрөккө сайып өлтүрөт. Ал качып барып Нарын дарыясына түшүп каза болду. Ошондо пайдасы бирөөсүнүн 2 баласы атасы жок калды, бирөөсүнүн 3 баласы. Карабайсызбы? Көрдүңүзбү? Ушунга окшогон бир туура эмес эмелер бар, көз караштар. Ошолорду биз Аллах Таала бизге эмнеге акыл берди? Ошонун баарын айырмаланып билсин. Же болбосо ошол акылыңга жакшы иштеткиле деп атат. Биз ошол аракты ичкенден билесиз да, жана кудулдар айткандай не болуп калабыз? Арка чочкага айланып, анан акырында барып туруп жанагы чөптөр менен сүйлөшүп урушуп калып атпайлыбы? Ошондой нерседен болбош үчүн иман жана ислам эң негизги биринчи орунду ээлейт. Айнура деген төлөгөрчүбүз суроо берип жатат. Жаш кыздар мечитке барбаса, же мечитке барып илим ала албаса дегендей суроо. Анда кыздар кайдан адеп акылакты кайсыл жерден үйрөнүш керек дейт? Жакшы суроо экен. Мисалы, Ислам университетинде ошол 5-күндөрү мисалы ошол жерде эмнелер болуп атат? Сабактар болуп атат. Кыздар үчүн, апалар үчүн. Анан ошондой кыздар үчүн, апалар үчүн дагы ошондой сабак берчү жерлер бар. Ошолордон дагы барып, убактысы болсо алса болот. Демек мечит менен чектелбеш керек. Мечит менен чектелбей, мисалы, мынакей дагы байкелерибиз дагы сабактарды берет, мисалы, Мамбет Асан деген байкелерибиз, эмелерибиз, Адеп Башаты. Ошолор дагы мисалы достук ателде мисалы жекшемби күндөрү сабак берет. Ошол жерге барып дагы сабак алса болот. Мисалы, убактысы болсо. Асел деген төлөгөрүүчүбүз мындай суроо бериптир. Бүгүнкү күндө кыргыз акын жазуучулары тарбиялык чыгармаларды жазбай калышты дейт. Сиз ушул сыяктуу чыгармаларды жаратып жатасызбы, же жазып жатасызбы дейт. Тарбиялык маанилде. Азыр эми Кудай буйрса жазып атабыз. Анан айтканда жөнү бар. Азыр баягы бардыгыбыз эле тилибиз чыккандан баштап бардыгыбыз саясатчы болуп кетпедикпи? Ансардай баягы ошол жөндө жазып атабыз, ырларды эмне кылып атабыз. Жакшы. Так, Эрке деген телегөрчүбүз мындай суроо берип жатат. Жылаңач кыздарды тыйып, иманга салып коюңуз жана кантип тарбияласак болот дейт. Демек жанагындай башында айтып кеткен тамек чеккен жана батыштуу туурап кыска көйнөк кийген кыздарыбыз кандай жол менен тарбияласа болот деген суроону Эрке деген телегөрчүбүз бериптир да. Кайталап кетсеңиз деле болот. Ошол эми жана жооп бердик эле. Мисалы ошол аларыбыз да биздин бир туугандарыбыз да. Ошолорду мисалы ошондой жандай жакшы сабактарга алып барып, же болбосо бир мисалы баягы жамгырда жатса темир дат басат экен. Ошол сыңарда жүрөктү да дат басат экен. Ал жүрөктү дат баскандан кийин ачене бир туугандарды унутуп калып атпайлыбы? Ошондуктан ушундай сабактар көп эмне кылып, Куранды угуп, эң негизгиси жок дегенде бир жумада бир азыр наушник менен уксак болот, диск менен уксак болот. Ошол Куранды угуп, биз эмне жүрөктөрүбүздү баягы тазартып, нурлантсак болот. Анан кийин жанагындай сабактарга да катышып турсак, буюрса, кыргыз тилинде, орус тилинде да сабактар бар, мисалы ошолор катышып турса болот. Чыныбек деген телегөрүүчүбүз да кызык суроо бериптир. Иха Манас каналын областка көрсөтсө болобу дейт. Буюрса азыркы Чүй областында көрсөтүп жатабыз. Анан кийин каражат болсо буюрса бүт областтарга чыксак болот. Жана ушул сизди Темирлан агай, сизди башка жерден дагы передачага чыгасызбы мындан башка деген суроо келиптир да. Ошол КТРден чыгып калабыз. КТРден чагышат, ошол эл-терден, эмелерден анан чыгып турабыз. Демек Темирлан ушул Кыргызстан жаштары бүгүн жана эртең деген тема козгогон себеби башында айткандай терс көрүнүштөр, ошонун эле катарында оң көрүнүштөр дагы чогуу жүрүп келатат. Мына сөзүңөр айткандай кээ бир мекемелер, ошол Адеп Башаты, Дилмүрөгү же башка коомдор ошол жаатта студенттер менен иштешип келатышат. Жакында ушул жана 14 февралга карата өзүңүз айткан дебаттарды, диспуттарды өткөзүп
келишти да. Эми ушулар жаштарга ушундай көңүл бурулуп жатат да. Эми ушул жаштардын тарбиячысы негизгиси башында айткан ата эне дедик. Ошол үйгө барганда деле ата эне өзүнүн акыл сөзүн айтыш керек. Эми ушул ата энелерге болгон бир камкорлук бар. Ушул ата энелерди чакырып, ушул жаштар менен кандай иштешти, өзүнүн уул кыздары менен кандай иштешти боло турган ушу семинарларбы, ата энелерге болгон нерседи уюштурасыңарбы силер, педагогдор? Биз бир жактуу кылбайбыз да. Мисал алсак, ошол дебат, семинарлар, башкалар молдокелер катышат, ата энелер катышат, психологдор, педагогдор, ошого окшогон баягы эмне ар бир тараптан юристтер, орган тарабындагы адамдарыбыз да катышып, ошолор баардыгы өзүнүн талим тарбияларын берип эмне кылат. Анан ошол мындай мен көз карашым менен караганда баягы көбүнчө ушул мындай баягы молдокелер Кудай жөнүндө айтканда көбүрөөк ынанышат. Неге дегенде баягы адамдан адам коркпойт экен да. Мисалы баягы коркутуп үркүтүп башка мисалы агайларды эмне кыла турган болсо, кайра дагы кыр көрсөткөн учурлар да болот да. Анан мисалы Курандан алып, Куранда мындай деген экен, мынчанчы сүрө экен десе, Куранда одан эмне алышып, ушундай бекен дешип, баягы оркоюп турган адам бираз өзүн бираз ылдыйлатып, эмне алып, жакшынакай болуп, ушул көбүнчө ушул биздин баягы Куран Каримде жана пайгамбарыбыздын сөздөрүнө абдан көп ынанышып, көп тарбияга келишет да. Демек ата энелер катышат дедиңиз, бирок өзүнчө семинарлар, ата энелерге болгон семинарлар өткөзбөйсүздөр да андай. Ата энелерге болгондор болот, бирок эми башталып атат, буюрса азыраак болуп атат да. Эми болуп атат. Анткени ошол эле учурда баягы ата эне байкуштагы азыр көпчүлүгү эле базарда жумуштан чарчап келет, эмне алып келет, анан алар дагы баягы берейин десе чарчайт да. Эртеден кечкери базарда отуруп башка болуп анан чарчашат. Анан бир кээде ошол өздөрү келип калганда сүйлөшүп ушундай сабактарды угуп, эмне кылышып анан алышып калат өздөрү дагы изденишип. Темирлан, эми сиз биздин берүүгө бир нече ирет келгенсиз, анан ушул буга чейин сиздин ырларыңыздарды да угуп келгенбиз. Эми азыркы ушул жаш кыздарга болобу же жаш балдарга болобу, жаш жигиттерге болобу, ата энелерге болобу арнаган бир чыгармаларыңыз болсо, ошолордон биз бөлүшүп биздин телекөрүүчүлөргө окуп берсеңиз. Рахмат. Эми баягы энелерди канча ата энелерди даңктасак дагы, мактасак да аздык кылат. Анан ошол келе жаткан жаз майрамы менен куттуктап, анан ушул бардык энелерге арнап жастык эле ушул энекем деген ырымды окуп берейин. Эң кымбатым дүйнөдөгү энекем, асылымсың жүрөктөгү берекем, ай мончоктой жаркыраган келбетиң, баарына боорукерсиң энекем. Ак жолуң желбирейт шамалга, ан сайын мээрим төгүлөт балага. О апакем жаша жашагын узак, оорубай ар дайым биздин маңдайда. Ыраазымын сага дайым энекем, жеткирдиң даражага мени эсен. О адамзат энелерди сыйлайлы, эне ыйык бул дүйнөдө бартайлы. Бул дүйнөнүн эң ыйыгы энекем. Эркелетип өстүргөнсүң энекем, асмандагы айдай болгон жан энем, жүрөгүмдөгү жашоо үчүн күрөшкөн ааламда эң бир кымбат энекем. Алтын апа бешөөбүздү төрөдүң, алпештедиң ак бешикке бөлөдүң, апакемдей алпештеген адамды бул жашоодо эч бир жерден көрбөдүм. Анан баягы ушул жаштарга арнап, мисалы жашоодо максат эмне деп суроо койдум эле да. Маселен карасаңыз, мисалы азыр кээ бир жаштарыбыз максатсыз кантип курсак тойгузсак, же болбосо дагы кантип урдасак соткага башканы дегенгечи. Анан жашоодо максат эмне терең ойло, сен издеген бактылуулук ушул жолдо, жеңесиң өйдө төмөн сыноолорду, эгерде сабырдуулук сенде болсо. Тарынба жетси эгер капачылык, тагдырдын жазганы ошону ойло, көрсөң дагы досторуңдан капалыкты, кичипейил сылык болуп катуу болбо. Аманатка убадага бекем болуп, кол шилтеген кайдыгер адам болбо. Билип калгын пайдаланып, алтындай убактыңды тек койбо. Эгер болсоң болгонуң оор жеңил болбо, суу сиркеси көтөрбөгөн кайсар болбо. Ойлонбой жооп берип эл ичинде, сөзүңдүн далили жок осол болбо. Татынакай ак жолуң башта болсо, тазалык тактык баары сенде болсо, Аллах ыраазы болот жараткан зат, жүрөгүңдө ыйман нуру нурга толсо деп жаздык эле. Анан баягы ушул ар бир биздин замандаштарыбызга келечектүү, мисалы жакшы
багыттуу болсун деп мисалы ушул нерсенин дарысы ошол мен айтат элем ушул жакшылыктын багыты бул намаз экен. Намаз оку деген сөздү Кудай айтат. Окусаң жамандыктар артта калат. Намаз окуп Кудайдын кулу болгун. Намаз окуп момун деген атка конгун. Тилегибиз кабыл болот намаз менен. Жүрөгүбүз нурга толот намаз менен. Журтубуздун келечеги намаз менен. Жерибиздин берекеси намаз менен. Элибиздин өнүгүүсү намаз менен. Өлүктөрдүн көмүлүүсү намаз менен. Жаратканга жакындайсың намаз менен. Жамандыктан алыстайсың намаз менен. Ааламда асылдыкта намаз менен. Ааламда адылдыкта намаз менен. Акыреттин сыймыгы намаз менен. Тазалыктын жыйынтыгы намаз менен. Анан баягы ошол биздин тегил келечек ойлор деп жаздым эле. Гүл бакта жатып алып мен өзүмчө ойлоном кең максаттуу жол жөнүндө. Ойлогон ушул ойлор ишке ашса, арман жок анда менде бул өмүрдө. Ойлоном, мен ойлоном, көп ойлоном. Миң сырлуу бул жашоодо миң толгоном. Эгерде эмне болот ишке ашпаса, максаттар алдыдагы мен болжогон. Келечек алдыдагы табышмактуу. Табышмактын жандырмагын ким таба алды? Тапкан адам ален кыйын жандырмакты. Мен ойлойм эки дүйнөдө эң бактылуу. Алдыда биз, сиздер бар, ашуулар бар, сырлар бар, аш элек эң бир татаал. Ошондуктан ой жүгүртүп эч шашылбай, келечекке, исламга түз карайлы жан курдаштар. Чындап эле ушул келечек муундарга арнап келечек ойлор деген ырыңызды аябай жакшы экенем. Темир айтсаңыз, ушул жаштардын тарбиясы боюнча да сөз кылдык, башка анан кийин башында айтып кеткендей, жаштардын баягы билимге, илимге кызыгып келатат, бирок ошон баягы билимден чарчап дегендей, ушул биздин оор турмуштан чарчаганда кээде баягы майрамдар болгондо башында айтып кеткендей, ушундай жаман иштерге, арактын айынан же башка айынан жаман иштерге барышат да. Мына эми жакында Кыргызстанда өзү майрам деген нерсе көп экен. Анан жакында мына 8-март да жакындап калды. Анан 21-март ушундай болуп майрамдар көп кездешет да, жайга чейин. Эми ушул майрамдарды Кыргызстан жаштары кантип өткөрүш керек? Аларга арак жок өткөзсөң болот десең, кантип эле арак жок болбой калбайбы? Бул кандай майрам болот деп айтышат. Эми ушул Кыргызстан жаштары кантип өткөрсө өзүнө да пайда, коомго да пайда келтире турган жолу бар да, майрамдарды туура өткөзүү боюнча. Жакшыроо бердиңиз. Мисалы, ушуну айта турган болсок, араксыз эле жакшынакай тойлор өтсөк болот. Мынакей канча биз тойлорго катышып жүрөбүз, башка калып жүрөбүз. Ошол жерде арагы жок эле үйлөнүү тойлор, 60 жаш, 50 жаш бир нече тойлор өтүп атат. Анан менин тоюм да ошондой өткөн, арагы жок той өткөн. Анан көп айрымдар баягы биринчи рет болду да. Анан таң калышып, кандай болот, төс ойдоңдо арагы жок болот го депчи. Анан эми баягы бул арагы жок эле татынакай кандай сонун тамактар турат. Карасаңыз, кандай сонун ичимдиктер турат, суусундуктар турат. Пожалуйста, ошолорду ичип эле жакшынакай кылып өтсө болот. Анан туулган күн өтсө атпайбы биздечи? Туулган күн өткөндө ошол жерге бир нече чоң суммада арактарды алып келип коюп алып, анан каалоо тилектерди айтып алып, анан өмүрүң узун болсун деп бир нече каалоо тилектерди айтып, анан аягында чилдеде өпкөсүнө суук тийип карга кулап, үйүнө жетпей калып, жол болсо дагы бир башка адамдар менен, башка унаа менен коюшуп кеткен учурлар көп. Ошондуктан ошол менин айтарым баягы арагы жок эле татынакай тойду өткөзсө болот. Баягы ден соолугубузга биринчиден биринчи жакшы карап атабыз, экинчиден акыл эсибизди билип, анан арак ичкенден анан даамы да билбей калып атпайбы, эмне жегенин билбейт. Тумактарын жоготуп, башка кылып, эмне кылып, таланып, тонолуп, өмүрлөр кыйылып атат. Андыктан ошол баягы мен айтат элем, арагы жок эле жакшынакай өтсө болот. Анан туулган күн тоскондо дагы айтпадымбы, бир нече суммада ошол арак эле ошол нерселер жумшап, анан кийин тозуп атат. Мен наоборот ошол туулган күнүм болгондо кейим тескерисинче. Эмнеге дегенде, ушул бир жыл ичинде биринчиден бир жылга картайдым, экинчиден ушул элибиз үчүн, жерибиз үчүн эмне жумуштарды аткардым. Бирөөлөрдү бир жакшылыкка чакырып калдымбы, арагынан токтотуп калдымбы, башка калдымбы деп. Ансардай бул абдан актуалдуу маселе. Анан жанагы айтып өтпөдүмбү, 10 жылдык деп айттым го. Анан ошолор эми 10 жылдык деп мисалы тозушуп атат.
Анан 10 жылдык тосуп канча деген эмнелерде мисалы кээ бирлер мисалы үйүндө наны жеп отурса дагы бар 10 жыл тосуш керек. Анан ичип 2 күндөн кийин 1 жылдык урожайдан калып, башкача айтканда эгин себилбей калды да. Анан кийин канча деген ысырапкерчилик тосулуп, жол болсо бири-бирине мушташып, жол болсо сайышкан фактылар өтө көп кездешет. Андыктан ушул арага жок эле жакшынакай эле ушул жаштарыбызга мен айтат элем. Жакшынакай убакыт тоссок болот деп. Касият деген телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Менин күйөөм арак ичет, мен 5 мал намаз окуйм. Анан күйөөм көптү билем деп айтат экен. Муну кантсек болот дейт да. Аракты билгенден көптү биле албайт го. Аракты ичкенден кийинчи. Билесиз да. Аракты ичкенден жана жин шайтан деген баягы пультту колго алгандан кийин ал баягы башкача айтканда деңиз болуп калат, же болбосо бүркүт болуп калат да. Ансаардай баягы ошол мындай адамдарды мен арагы жок. Анан кийин мисалы ошол мындай эле бир пример келтире турган болсок, арак ичкен адамды жарышка кое бере турган болсок, же болбосо арак ичпеген адамды кимиси биринчи келет? Өзүңүз билесиз да. Анан ансаардай бул баягы бир шайтандын бир эмнесине алданып аткан байкебиз го. Андыктан ушул аракты токтотуп эле, анан көп нерсени билсек, дагы жакшы көбүрөөк нерсени билебиз го деп айтат элем да. Нуркамил деген телекөрүүчүбүз мындай суроо бериптир. Даватка молдолор чакырып жатат. Ошондо барыш парызбы же өзүнүн убактысы барбы дейт даватка чыгуу боюнча. Даватка чыгуу боюнча эми мисалы молдолор чакырып жатат дегени кандай? Маселен ошол эгерде мечиттерге болсо керек, баягы бир арак ичип кетип атса, же болбосо бир үйүн бакпай кетип атса, анан баягы эмне кылат? Адагы бир туугандар да анан келип ушул жерден бир намаз үйрөнсүн, арагын таштасын деп чакырышса мүмкүн. Анан эгер ошол эмне алса, жанагынтип Куран үйрөнүп, намаз үйрөнгөн бул жакшы го. Садык деген телекөрүүчүбүз ла илаха иллаллах деген сөз эмне деген маанини билдирет? Ла илаха иллаллах деген ушул Аллах жалгыз, пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси деген маанини билдирет. Ушул биз бир гана мусулмандар Аллага гана сыйынабыз, Алладан гана сурайбыз, чоктон, таштан, оттон эмес. Анан пайгамбарыбыз анын элчиси деген маани. Шаркүл деген телекөрүүчүбүз жана башында айтып кеткендей сабактар болуп жатат деген сөзгө ошол сөздү угуп мындай суроо бериптир. Сабак кайсы күнү жана саат канчада болот деп, жана кыздарга болгон сабактар кайсы жерде? Ошол Кыргызстан Ислам университетинде 5-күнү саат 2-де болот ушул. Анан ошол Адеп Башаты фонду дагы уюштурган. Ал жерде болсо ошол жекшемби күнү саат 11-де Достук ателде болот. 11-де. Дилмүрөгүндө анан саат 2-де болуп атабы? 2-де болуп атат ошол. Демек ушул Шаргүл кандай бир суроо болсо 49 90 79 телефон аркылуу же 31 12 39 телефонуна чалып кененирээк биздин студиядан билсеңиздер болот. Темирден айтсаңыз ушул жаш педагог катары мына жаштардын проблемасын жаштардын арасында аралашып жүрүп билип атасыз. Ата-эне же улуу мугалимдер жаштардын проблемасын балким билбей калып атат. Биз сиз педагог, жаш педагог катары жаштардын проблемасын билип келатасыз да. Эми ушул сиздин ушул опытыңызда ушул жаштардын кандай түрү менен, кандай жолдор менен өзүнө тартуу болот да, жакшы тарбияга тартуу болот да. Мисалы айттык, мечит молдолор менен же башка нерсе менен. Эми педагог катары, мугалим катары мугалимдерге кандай насааттар айтыласыз да, ушу балдарды өзүнө тартуу боюнча? Биринчи очерет ушу балдарды өзүбүзгө тартыш үчүн ар бирибиз, ар бир мугалим, эжеби, агайбы, директорбу, окуу бөлүм башчыбы, ректору, башкабы биринчи өз үлгү көрсөтүш керек. Ал кандай? Эң биринчиси ошол атын өчкөр жана арактан алыс болуш керек. Өзү мас болуп кабинетте арак сасып атса, же болбосо өзү мас болуп сүйлөгөн сөзүн билбей атса, адан окуучулар дагы, студенттер дагы качат. Эң негизгиси ушул. Ошол. Анан экинчиден ошол нерсени ичпеген ага эжелерге окуучулар жабышат. Андыктан ошол баягы биз Алла Таала берген акылды ошол дайыма ак жолго жумшайлы деген сөздү айткым келет да. Баягы кыска нуска айтканда ошол баягы биз арак узун болсоң кыскартат, арак катуу болсоң жумшартат, арак түбү келип түбөлүктү о дүйнөгө себепкер кылып уктатат дейт го. Анан айтат элем,
ойлон кыргыз, ойгон кыргыз, келечекте келе турган туягыңды болжоон кыргыз, эмне таптым, эмне бактым, эмне саттым, ойлон кыргыз, ойгон кыргыз, келечекте келе турган туягыңды болжоон кыргыз деп биринчи ушунун баардыгы айтылган нерсенин баардыгы өзүмө, андан кийин ошол башкаларга. Андыктан баягы ошол биздин окутуучуларыбыздан чоң сураныч ушул. Анткени ушул абадан окуучуларга терс көрүнүш да. Анан билесиз да, ичип алгандан кийин тилден эмнелер гана чыкпайт. Темирлан ушул жаштарды колдоо боюнча батыштанбы, чыгыштанбы көп жерлерден өкүлдөр келип, ушу жаштарга колдоо, саясатка кирүү боюнча же коомдук мүшкүлдөр боюнча же башка ушул ар түрдүү тармакта башка мамлекеттерден өзүнчө бир мекеме ачып жаштарды колдоп келишет да. Эми ошондой мекемелердин пайда алып келебиз. Жаштарды эмне ушул 21-кылымда илим беребиз. Жаштарды башка мамлекеттерге барып окутуп келебиз деген көп проекттер ушундайлар чыгып келатат да. Эми ошолордун кандай туура же кандай туура эмес да. Биз айтабыз, туура проекттер келе берсин, биздин жаштар барып илим ала берсин деп келебиз. Бирок кээде тилекке каршы кээ бир жаштарыбыз башка айтканда башка бирөөнүн сөзүн сүйлөп калган учурлар болуп атат да. Эми ушул мекемелердин терс жана пайдаларын айта кетсеңиз да, кандай мекемелерге туура деп ойлойсуз да? Мисалы, менин көз карашымча, мисалы сыртка кетишип атпайбы, биздин студенттерибиз, башкаларыбыз кетип атат. Мисалы Италияга кетип атат, Америкага кетип атат, Лондонго, башка жака кетип атат. Бирок ошол жерге барып окуп келиш керек, илим алыш керек. Анткени пайгамбарыбыз дагы илимдүү болгула деген да. Куранда да келет го, икра бисмикаллази халак депчи. Ансардан эмне окугула деп атат. Бирок ошолорду окуп келип, элибизге мисалы тил үйрөтөлү. Мисалы англис тилинби, башка тилдерди тил үйрөнөлү. Канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Анан мисалы айрым кээде ошол жактын баягы тарыхын окуп кээде биздин замандаштарыбыз баягы кыргыз эмес, башкача айтканда ошол немис болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир англичан, ушундай нерселер болуп калат да. Анан мен айтат элем, бул дагы бир баягы кыргызыбыз кыргыз бойдон эле сакталып калса деген ойду айткым келет. Анан баягы биз канча тил билсек дагы, башка билсек дагы ошол кыргыз бойдон тилибизди унутпай, баягы элибизге, жерибизге кызмат кылса деген эле ой. Анткени баягы ошол жерге барып, баягы айрымдарыбыз өтө современный болуп кеткен учурлар да бар. Темирлан, биздин убакыт соңуна жетип калыптыр. Ушул Кыргызстан жаштарына өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтыңыз. Урматтуу ушу телекөрүүчүлөр, кыргыз жаштары, мисалы мен айтат элем, менин каалоо тилегим элибиз, жерибиз тынчтыкта, берекеде болсун. Жана дагы жерибиз 1 метрге да азайбасын. Жана дагы ушул кыргыз жаштарыбыз кыргыз бойдон эле калып, киргиз болбой кыргыз бойдон эле калсын. Анан Аллах Тааладан дайыма тилейбиз, ушул ыймандуу болуп, ыйманыбыз менен, таза илимибиз менен, мээнетибиз менен ушул элибизге, жерибизге кызмат кыла турган жакшы жаштардан болушуна мен Аллах Тааладан тилейм. Анан ошол баягы ушинтип куттуу залга чакырганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Анан эртеңки майрамыңыздар менен дагы чын дилимден куттуктайм. Анан бар болуңуздар, бай болуңуздар, эл ичинде аман болуңуздар. Сиздерди терең урматтап сыйлаган мен педагог Акматов Темирлан Рысбаевич. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студияда Акматов Темирлан Рысбаевич болду, жаш педагог, тилчи жана акын. Урматтуу көрүүчүлөр, пайгамбарыбыз айткандай, элдердин көбү баркы билбеген эки нерсе бар, ал бош убакыт жана жаш кезекте. Ошон үчүн бош убакытты текке кетирбей, жакшы нерселерди жасаганга үлгүрөлүк жана жаштыкты туура арак жана тамеки жана башка нерсе жумшабай, жаштыгыбызды туура келечекке пайдалуу келтире турган нерселерди аткарсак, буюрса келечегибиз оң болот. Эртеңки жумаңызга кут болсун. Келерки көрүүгө чейин аман болуңуздар, сак болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Эгерде адамдын жүрөгүндө ыйман болсо гана араб тили кирет экен анын мээсине. Эгерде ыйман жок болгон болсо 100 жыл окуса дагы андан эч кандай бир майнап чыкпайт. Ошон үчүн биринчи такыбалык менен, ыйман менен, анан кийин бир тараптуу болуп калбастан баягы диний илимдер менен коомдук илимдерди айкалыштырып алып кетсе, ошол эле мезгилде кыргыз тилини катуу өздөштүрсө, анан кийин ошо кыргыз тилибизде биз өзүбүздүн динибизди дагы, өзүбүздүн оюбузду дагы, өзүбүздүн деги эле баягы кандай баягы эме кылып аткан болсок, айта турган оюбузду так даана түшүндүрүп берүүгө бир чоң бир курал болуп берет деп айтам да. Андан сырткары мусулмандардын эң бир негизги китеби болгон Куран Карим, бул биздин негизги китебибиз. Ошону чаң бастырбай дайыма окуп турушубуз керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуяттарын биз окуп турушубуз керек. Мына ушул эки эле нерсени биз кармай турган болсо эч кандай адашпайбыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин биринде айтат: "Инни таракту фикум ма ин тамассактум бихи лан тадуллу абадан китабуллахи ва суннати" дейт. Мен силерге эки нерсени калтырдым дейт. Алар менин хадистерим, экинчиси Алла Тааланын Куран Карим китеби. Ушуну бекем кармасаңар эч кандай адашпайсыңар дейт. Мына биз ушуну деле бекем кармасак, андан кийин калгандарынын баарысыны бизге аалымдар уже түзүп койгон. Имам Азам рахматуллаху алейхин баягы анын шакирттеринин жазып койгон даяр китептери бар. Болгон эле биз баягы бекем кармасак, эч качан бизде адашуу болбойт. Урматтуу эле мына бүгүн биздин конокто кыргыз жана араб тилдеринин байланышы жөнүндө Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин ага окутуучусу жана ошондой эле ошол университетте араб тили мугалими, илимий кызматкери болгон Идрисов Медербек Кошубакович, сизге Алла ыраазы болсун. Биздин студиябызда келип кеткениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле мына бүгүн бизге берилген 1 саат убакыт өзүнүн соңуна келип жетти. Келерки көргө чейин аман болуңуздар, сак болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.